Жаратман подкастынын алкагында биз 40тан ашуун коомубуздун көрүнүктүү коомго чоң салым кошкон инсандарды тартып келдик. Анан алардын баардыгын бириктирген бир баалуулук бул эркиндик. Эркиндикти сүйгөн гана инсан коомго, өлкөсүнө, дүйнөгө салым кошконго аракет кылат. Ошондуктан эркиндикти биз колдошубуз керек, эркиндикти сакташыбыз керек, эркиндикти биз алдыга жылдырышыбыз керек. Эркин гана коомдо креативдүү жаратмандар жаралат. Эми мен Кыргызстанда жаратмандар көп болсун деген аракетте жүрөм. Анан жаратманмынбы же жаратман эмесминби эл таразалап чечсин. Бул нерсени өнүктүрүш үчүн, бул энергияны козгош үчүн жакшы адамдар менен баарлашканга аракет кылам. Кызыктуу иш-чараларга катышам. Дайыма активдүү болгонго, жигердүү болгонго аракет кылып жүрөм. Ошол жаратмандыкты мындай өнүктүрөт. Менин оюмча экономиканын ар бир тармагын мындай инновация киргизүү маанилүү, бирок эң биринчи орунда билим берүү турат. Анткени билим алган, билимдүү коомдо инновациялар, креативдүүлүк жаралат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө биринчи орунга биз билим берүү системасын коюшубуз керек.